Assalamu alaikum. Амансыздар урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер. Биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарынан сатыла турган дагы бир 2 кабаттуу толук бүтелек арзан үйдү көрсөтмөкчүбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Мен турган жер бул Аламидин базары, Бишкек шаарынын чыгыш түндүк тарабы. Бул көчө Жибек жолу. Тетиги жерде Алматинка көчөсү бар. Алматинкадан күн чыгышты карап келсеңиздер, Табылга соода түйүнү. Бул жактан жанакы сиздер запчасть жол болсом, баякындай бытовой техникалар тарапка кирип кете турган көчө, Будённый көчөсү. Мына ушул Алматинкадан күн чыгышты карап келгениңиздерде, эмеден Табылгадан өтүп туруп эле Будённыйдан солго буруласыздар. Ылдый тарапка, Бакаята тарапка карап түшүп кете бересиздер. Түптү түшсөңүздөр, БЧКдан өткөндөн кийин Юрий Гагарин көчөсү болот экен. Өтүп бара берсеңиздер, көчө өзү асфальт оң тарапка Бакаятага бурулуп кетет. Сиздер бурулбастан түз эле өтсөңүздөр, 50 метрден кийин сатыла турган үй оң жак тарапта болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен сатыла турган үйгө да жетип келдим. Бул көчө Юрий Гагарин көчөсү. Бул көчөнүн башталышы БЧКнын наркы тарабы, жана айткандай Будённый көчөсү болуп калат. Келсеңиздер, асфальт Бакаята тарапка бурулуп кирип кеткенден бери өтсөңүздөр, дээрлик бир 50 метрдей өтсөңүздөр, жолдун оң жак бетинде сатыла турган үйгө карап келесиздер. Бул болсо Юрий Гагарин көчөсү 62 даректеги үй. Көчө тарабын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына ушул Пескоблоктон баштап тети көк дарбазага чейин барат. Үй жаңы салынып бүттү. Участагы 13 сотук китеп боюнча. Узуну болсо 72,5 метр болуп калат экен китебинде. Туурасы 12 метр. Үй орто ченинге салынган. Үстүнөн да бир сыйра көрсөңүздөр болот. Үйдүн берки күн батыш тарабында канча участок болсо, аркы батыш тарабында да, чыгыш тарабында дагы ошончо участок бар. Үй жаңы бүткөн. Суу свети бар, газ бар, свет 3 фаза туугандар. Участоктун кенендигин көрүп турасыздарбы? Бул жака чоң навес кылсаңыздар, очоккана, бул жагында летний ашканалар да кылсаңыздар кеңири батат. Участок аябай чоң. Мына бул бурчунан 1 метр орун калган экен. Бул тараптан арты тарапка да өтүп кетсеңиздер болот. Мына үйдүн ичинен кирип туруп дагы артындагы эшик менен да сыртка чыгып кетсеңиздер болот. Үй 12ге 10,5 салынган. Көчө тарабында бир эркер бар. Калган тараптары квадрат салынган. Жалпы 8 бөлмө. Эгерде ашкананы санабасаңыздар, анда жалпы ашкана менен холду санабасаңыздар, анда 6 бөлмө болуп калат жалпы. Мен үйгө кирип бүт сиздерге көрсөтөмүн. Бул тарабында суу бар, газ артында тарабында да бар. Эми кааласаңыздар үйгө киргизип алсаңыздар да болот. Бирок мурдакы эски үйдүн ордунда газ счетчиктери менен бүт уланып турат. Так, көчө тарабыны Пескоблок менен тосулган, 4 тарабы тең бүт тосулган. Бул тарабы үй менен кошо тосулган экен. Участагы 13 сотук туугандар. Мына бул болсо брусчатканын астында уже мына бул отсептерди бүт сээп, брусчатка бастырабыз деп атат экен, бирок учурда сатууга туура келип, сатууга коюп атабыз дейт. Себебин айтып коеюн, сатып аткан себебини. Бул ээси 2 үй баштап өзүнө жашаганга. Бирок мына бул үйдү сатып, наркы үйдү бүтүрүш керек экен, ошонун себептен сатылып атыптыр. Көпчүлүгүңүздөр ойлоп калышыңыздар мүмкүн, эмне үчүн даяр бүтүп калган үйдү сатып атат деп. Үй газоблок менен салынган туугандар. Бүт колонна, сесмопоезд, монолиттер независимый башында куюлуп, анан газоблок урулган экен. Бүт мынантип обналичниктерини, көчө тарабын бүт айлантасына бүт декор менен бүтүрүптүр. Үй газоблок, утеплениясы сразу газоблок менен болгон. Мен эми үйгө жакыныраак барып силерге маалыматтарды бере берейин. Үй жалпы 8 бөлмө дедик туугандар. Анын жилою 6, калган экөө кухня менен холл болуп калат. Так, мен эми үйдүн негизги кире бериш жеринен көрсөтөйүн. Так, газ турбаны көрүп турасыздар. Бул жакта счетчик, мынакей. Эгерде бул жака тапчан, кыскасы көчөгө чейин жаман чоң да туугандар, аябай чоң. Баягы машина токтотконго парковка аябай 2 катар токтотсоңуздар да болот. Бул жагында дагы участок кеңири. Так, пластик терезелер бүт коюлган, мынакей. Кави деген фирмадан коюлган экен. Аябай жакшы, өзүбүз үчүн салганбыз дейт. Мен эми кирип сиздерге бүт маалыматтарын берейин. Электромонтаждары бүткөн. ПСО үй. Монолиттин астында баягы шумоглушение мынантип пенопласттарды да коюп куйдурган экен. Кумшубактары бүткөн, мынакей. Газоблоктон салынган. Мен сиздерге газоблогун дагы көрсөтүп коеюн, мынакей. Көрдүңүздөрбү? Газоблоктон салынган. Ширинасы эми 20 сантиметр газоблок, узуну 30 болса керек, туурасы. Эми бул жагы 60 болуп калат газоблоктуку. Бул эми киргендеги оң жактагы биринчи бөлмө, бул кухня. Мына жагында кухонный мебелге атайын точкалардан бүт чыгарып коюптур.
көріп тұрасыздар, мына колонналар көріп тұрасыздар, атайын ригелдер шығарып этаж үйдөгүдөй марка менен этаж үйдөгүдөй куйдурган экен ээси. Өзүбүз үчүн салганбыз дейт. Мына септиктерди, канализациялар бүт казып кирдирген, биринчи этажында стяжкалары куюлган экен. Бул эркер формадагысы кухня болду. Мындан чыгып туруп, коридор менен бул жака басып, сол тарапка кирсеңиздер, бул гостиный туугандар. Турасы bir 3 метрден ашыгыраак, узуну 6 метрге жакыныраак. Мынакей. Электромонтаждары бүткөн, бүт кондиционердикини, башканыкын бүт чыгарып коюптур. Күнбатыш тарабында чоң терезе, баягы кире бериш дарбаза тарапты карап турат экен. Асты стяжкасы бүткөн. Бул эми газоблок аябай жылуу болот дейт, эсичи. Аябай жылуу болот экен. Сатып аткан себебин сиздерге түшүндүрдүк. Анан көпчүлүгүңүздөр суроо беришиңиздер мүмкүн. Эмне үчүн сатып атат, бүтүп аткан үйдү деп. Бул жагы санузел туугандар. Мынакей, турасы bir 1.60-1.70 чыкса, узуну bir 3 метрдей кеңири санузел. Турбалары экинчи этажга дагы тешип чыгарып коюптур. Суулар уланган. Мынакей, канализацион турбалары дагы бүт коюлган. Ригелдерин байкап турасыздарбы мына? Бул жерде ригел турат, тетиги жерде ригел турат. Бүт ригел менен биринчи баягындай эме деп коет. Металл каркастары, железобетонный каркастары куюлган. Бул жери холл туугандар. Кааласаңыздар тосуп туруп, дагы бир бөлмө кошуп койсоңуздар болот. Сквозной бул жактан эмеге чыгып кетсеңиздер болот. Сыртка чыгып кетсеңиздер болот. Лестница план боюнча бул жерден көтөрүлүп, бир поворот менен анан экинчи этажга чыгып кетмек экен. Аны эми өзүңүздөр каалагандай жасатып аласыздар. Бул жак холл болду. Андан кийин дагы бир бөлмө. Бул дагы бөлмө чоң, 3 метрден ашыгыраак. Бул жагы бир 5 метрдей. Жанакы эле залдагыдай бөлмө. Бул эми көбүнчөсү кыргыз үй деп көбүнчө атап туруп, биринчи этажда ушинтип бөлмө калтырып атат. Эми спальня да кылып койсоңуздар болот. Так, экинчи этажды чыгып көрсөтөйүн. Экинчи этажында бүт спальнилер. Аябай кенен спальнилер калтырылган. Мен эми секин сиздерге чыгып экинчи этажына көрсөтөйүн. Бисмилля деп чыгып, мына монолиттин калыңдыгын көрдүңүздөрбү? Мына менин карачым 23-24 чыгат. Мына аябай кеңири эмесин, монолиттерин жакшы калтырган экен. Эми өзү үчүн салынган үй, ошондуктан бүт кенен калтырылган. Так, экинчи этажга чыктык. Узун коридор дагы аябай широкий туугандар. Себеби бул үй 12ге 10,5 дегени менен туугандар. Мына дуалдар аябай аз местаны элеткен, ошондуктан месталар ичинде кеңири да, ичи 250 квадрат деп окшойт эси. Так, төрдөн баштайлы. Мына эркер жанакы кухнянын үстү. Бул родительский спальный. Бул жагында детский, мынакей, биринчи детский бөлмөсү. Мындан кийин бул жагы эми кладовка, же болбосом дагы бир детский бөлмө кылып койсоңуздар болот, же болбосом дагы бир ошондой бөлмө кылсаңыздар болот. Үчүнчү детский. Мына 3 детский бөлмө, размерлери окшош, только мына күн батыш тарабындагысы бир аз чоңураак экен. Так, мунун тушунда дагы бир чоң ата-энелер уктоочу бөлмөсү дейбизби, же дагы бир чоң бөлмө. Кошумча зал деп койсок болот экинчи этаждагы. Экинчи этажда дагы мынакей санузел жанакыдай эле 1.80-ге 1.70-ке узуну 3 метрлик. Суу чыккан. Бул жактан эки жерден турбаны тешип коюптур. Каалаган жериңиздерге унитазды, раковинасын отургузуп койсоңуздар болот. Так, эми сыртка чыгып көрсөтөйүн туугандар. Эми лестницадан түшүп алайын. Дыйкы кабатка түштүм. Бул жактан сквозный эшиктен сыртка чыксаңыздар, лестница, газдын турбасы мынакей. Участок аябай кенен туугандар. Бул жагы деле бир 30 метрдей чыгат. Азыр бул жакта кенен экен. Себеби участокте баш тарабы бар Г форма болуп кетет. Аны сиздерге барып көрсөтөмүн. Мына эми эски курулуштар бул жерлерди бузуп туруп, толтуруп бир аз төрүнө чоң швейный цех салсаңыздар дагы болот экен. Себеби бул жагы Дордой жакын, бул жагы Ламедин базары жакын, Мадина базары жакын. Кыскасы бизнес кылам дегендер өзүңүздөр түшүндүңүздөр окшойт. Мына газ турбасы илгерки үйгө же кухняга келип бул жака коюлган. Аны чыгарып туруп нар жака койдурсаңыздар болот. Бул жерде сырткы летний туалети. Азыр эми өзүңүздөр билесиздер, демонтаж, эски үйдү бузуп, ордуна жаңы үй салынган, ошондуктан бул жерде майда чөй нерселери калган. Бул жакта эми отундарын, майда чөй нерселерин ээси алып кетем деди. Калгандарını баарын сиздерге калтырып кетет экен. Так, бул жерде дагы бир чоң склад болуп турган экен. Мына жакта көрсөтөйүн. Г форма дегенибиз туугандар. Мына бул жагы бир 6-7 метрдей. Тетик листи бойлоп кетет экен бул жагы. Анан бул жака өтсөңүздөр арты китеп боюнча дагы ушундай Г формадагы участок экен. Мына бул жагы мына сетканы бойлоп, мына тетиги сарай дагы ушул үйгө карайт. Сырттан көргөнүңүздөрдө мына бул дубалдан эле бүткөнгө окшош көрүнөт экен, бирок артында дагы бир 4-5 метр. Бул жагы уже баягы арык каналдан өткөн, арык өтөт экен. Мына ушул үй туугандар. Буларды бошотсоңуздар аябай кенен. Калган маалыматтарды сиздер ээсинен сурап, чалып байланышып көрүңүздөр. Мен колдон келгенче сиздерге түшүндүрүп берүүгө аракет кылдым. Газы бар, суусу бар.
светі бар, светі 3 фаза. Газ ең негізі бар. Анан канализация туғандар, бұл жаққа канализациядағын келе тұрған планы бар екен. Үй мына ушул күн чыгыш тарабынан мына ушундай чоң заңыраган үй көрүнөт. Се участактын орто жерине салынган, бийигирээк көтөрүлгөн жерине салынган экен. Ошон үчүн бул жакта дагы кичине көтөрүп эме кылып койсо, аябай сонун болот. Же болбосо бул жагыны башка уровень менен сонун кылып ландшафт жасап койсоңуздар, огород кылсаңыздар дагы болот экен. Баасын эмне айтайын силерге? $80,000 сурап атат. Нак алам дегенге жакшы чүрүп берем деди. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Үй негизи жаңы бүткөн туугандар. Караңыздар, чыкырайып. Сонун особняк болуп бүтүптүр. Кимге насип кылса дагы куттуктайбыз. Байкелер, эжелер. Мен эми бул жагында проход менен өтүп, сиздерге үйдүн астына өтүп дагы мисире көрсөтүп коеюн. Кошуна тарабынан дагы, бул тарабынан дагы калтырылган. Бул тарабынан дагы мындай адам өтө тургандай 1 метр орун калган. Ушул туугандар, басыны $80,000 сурап атат. Чал байланышып көрүңүздөр. Бул Аламидин базарга 2 мүнөттүк жол. Мына ол Гагарин көчөсү менен эле түп-түз чыксаңыздар 2 мүнөттүк жол. Ылый тарапка түшүп кетсеңиздер, Алматинка көчөсүнөн дагы чыксаңыздар болот. Кыскасы, аябай удобный. Свердловский районуна карайт. Өтө сонун удобный жерден ушул үй сатылат. Жактыбы сиздерге? Жаккан болсо анда дароо чалыңыздар. Мына ол фронтондогу сливтин трубалары бар экен. Мына сыртында декор чачылганда алынган экен, ичинде турат. Алардын дагы мисалы койдуруп аласыздар. Аябай сонун. Үстүнөн бүткөн, сайдингтери бүткөн, сырткы декор иштери полный бүткөн экен. Жаккан болсо, эсине чалыңыздар. Бул жакта слив турат, көрүп турасыздар. Бул жакта суу свет кенен. Чалып көрүңүздөр эсине.